Мынакей урматтуу конотор, сиздер азыр мынакей Кыргыз улуттук Манас Ордо комплексинин Манас эпосу музейинин алдында туруп атасыздар. Эмесе жүрүңүздөр, азыр сиздерди музейдин ичи менен тааныштырып чыгайын. Атаңшер Манас канча элдеп турулду, катага жого чургулду. Ошол кезде көрдүңбү, Манас жерге түшкөндө бир аламат болчудай жердин бети силкинип. Муну ошондо көрдүңбү, көктүн көзү бузулду. Атаңдын көрүү дүнүйгө көктөн түштү көк жаңгыр. Айланайын жараткан өзүң колдо деп. Жамандыгы болбо деп, келечеги кең болгон. Телегеи тең болгон тегиз кыргыз журтуңду. Коргой турган жер болгон жамандыгы башында. Болбой турган жер болгон дөшүн турган баланын. Келечегин тиледим, айланайын семейдей. Муну ошондо көрдүңбү, ушул турган баланын. Артындагы көп сырды, муну ошондо көрдүңбү. Бир адамга билгизбей, бир адамга туйгузбай. Муну ошондо мечорду каткандыгымдагы чын. Муну ошондо көрдүңбү, сенин атаң Шер Манас. Телегеи тең болду, тегиз кыргыз журтуңду. Баштап турган жер болду, 6 жашка келгенче. Балача чуркап баспады, муну ушентип бубала. Бешке салсам батпады, беренин Манас батпады. Атаңдын көрүү дүнүйгө кайып колдоп ошондо. Эң калды жылаң айлак жылаң баш, муну ошондо дубана. Атын коюп Манас деп, керегине жарат деп. Кайран кыргыз журтуңдун, муну ошондо көрдүңбү. Аспан менен жериңден тирөөсүнөн бүткөн деп. Айың менен күнүңден бирөөсүнөн бүткөн деп. Алды калың кара жер жерлигинен түткөн деп. Муну ошондо мешорду кол койгондум дагы эчен. Арадан канчаң жыл өтүп, ала тоо кыргыз жеримди. Саламатсыздарбы? Сиздер мынакей азыр Кыргыз улуттук Манас Ордо комплексинин Манас эпосу музейинин 1-кабатында туруп атасыздар. 1-кабатыбыз негизинен 5 бөлүктөн турат. Бул сиздер туруп аткан 1-бөлүк манасчыларга арналган бөлүгү. Бул дегеле Манас эпосун эң биринчи ким айткан деген суроо туулушу мүмкүн. Бул суроого так маалыматтар жок. Эгерде божомолдолорго таянсак, Манастын жанында чогуу жүрүп, чогуу жоо чапкан 40 чоросунун бири Рамандын ырчы уулу Каратай болгон. Ал Манас баатыр өлгөндөн кийин анын эрдиктерин элге кошок түрүндө айтып даңгызлап жеткиз баштаган. Улам жыл өткөн сайын анын кошок түрүндөгү айткандарын Жайсаң, Токтогул, Ноорус, Келдибек сыяктуу манасчыларыбыз кара сөзгө айландырып келишсе, ал эми мынакей бул стенддеги 19-кылымдагы манасчыларыбыз ыр түрүндө айтып башташкан. Алар мынакей Азиз Өмүров, Жаңыбай Кожеков, Кенжегара Калча уулу, Байымбет Абдрахманов, Тыныбек Жапиев жана Шапак Рысмендиевтер болушкан. Мынакей бул жерден Кенжегара Калча тууралуу айта кетсем, Кенжегара Калча башка манасчылардан өзгөчөлөнүп, Манас эпосун музыкалаштырып, кыргыздын улуттук музыкалык аспабы кыл кыяктын коштуусунда айткан. Бул сүрөттү 1940-жылы Борис Мирнов тартуулаттагы бул адам тууралуу кененирээк баяндап кеткен. Муну баяндап койбостон, тим койбостон анын Манас айтуудагы үнүн дагы тасмага жаздырып калтырышкан. Бул төмөнкү экспозицияда тасмада туруп атат. Кенжегаранын айтуусундагы Семетейдин Айчүрөккө үйлөнүшү жөнүндөгү эпизод жазылып алынган. Ошондой эле Тоголок молдо аты менен көпчүлүккө таанымал болгон манасчыбыз Тоголок молдонун өз аты Байымбет Абдрахманов болгон. Бул 1860-жылы Актала районунда туулган. Тоголок молдонун төмөнкү экспозицияга көрүп атасыздар. Мынакей анын вариантындагы китептери, ошондой эле кол жазмасы жазылып алынган. Мында 1930-40-жылдардагы араб арабы менен жазып алган кол жазмасы сакталып келүүдө. Ошол бул алдыңыздардагы диорама манасчы деп аталат. Сүрөтчү Базарбек Сыдыков. Чоң манасчылар Келдибек жана Балыгозго арнаган. Бул эки манасчы дейт, алып мүчөлүү, сырлуу адамдар болушуп, Манаска берилгенде күндөп-түндөп айтышкан. Ошондо уккан эл дейт, боздоо ыйлашып, же сүйүнүшүп, ал тургай бул жаратылыштын күчтөрү дагы кыймылга келген. Өзүңүздөр көрүп тургандай ошондо жер силкинип, чагылган чартылдап, жамгыр нөшөлүп, сырттагы малдар үрккөн. Сүрөтчү манасчынын чоң казат айтып жатканын келтирет дагы, анын артынан бул түбөлүк даракты берген. Бул идея менен дейт, Манас эпосу кылымдардан кылымга, муундан муунга өнүгүп түбөлүк жашайт деген ойду көрсөткөн. Дарактын бетинде 3 жумуртканын берилиши. Бул Манас Семетей Сейтек үчилдигин билдирип жаткандагысы. Дагы жакшылап байкасаңыздар, дарактын бетинде ар кандай жануарлардын элестери чалдырылган. Алар тырмактары менен мыкчып кармаган бүркүттүн, карачар кабыландын, желмаян жылаандын элестери. Булар манасчынын дейт колдоочулары, сүрлөрү жана пирлери болушкан. Мынакей ушул сүрөтчү Базарбек Сыдыковдун эмгегинде сүрөттөлүштөгү касиеттерге манасчыбыз Сагынбай Орозбаковдагы ээ экендиги талашсыз.
Сагынбай Орузбаков 1867 жылы Ысык көлдүн Кабырга кыштоосунда төрөлгөн. Ал 15 жаштан баштап манас айта баштаган. Мынакей анын жогорудагы үй бүлөсү менен түшкөн фото сүрөттү, байбичеси небереси менен Сагынбай уулу Аманкул, Аманкул дагы ата салдын колдоп манасчы болгон. Төмөндө болсо анын коюлган жайынын күмбөзү Кочкор районунда жайгашкан. Төмөнкү экспозицияда Сайыкбай Каралаевдин вариантындагы Манас Семетей Сейте китептери. Экспозицияда болсо анын колдон келген буюмдар бизде сакталып келүүдө. Жогоруда кийизден жасалган жайдамасы, чайнеги жана тулгасы Орузбаковго таандык. Мынакей бул музейдин биринчи бөлүгүндө мына стендибиз кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн тарыхына арналган. Мында мынакей бул жердеги карта улуу кыргыз каганаты деп аталат. Деги эле дейт, улуу кыргыз каганаты качан жаралган жана кайсыл жылдарга мезгилдеш деген суроо туулушу мүмкүн. Бул суроого байыркы жана азыркы тарыхчылардын эмгектерине таянсак, улуу кыргыз каганатыбыз 8-9 кылымдарда өзгөчө доор сүргөн мезгил болуп атат. Эми ошону карасаңыздар, кыргыздар мынакей Энисей деп келебиз. Энисейден тарап келген кыргыздар мына бул жерде Кем Жикент деген аталыштыр атат. Мына ушул Кем Жикентти мекендешкен. Бул кыргыздардын мекендеген жери бүгүнкү күндөгү азыркы учурдагы Россиядагы Новокузнецкий шаарыбыз. Эми ошону карасаңыздар, кыргыздар баягы түрк, карлык, уйгур кагандыктарына көз каранды болбош үчүн мындай тынымсыз согуштарды, күрөштөрдү жүргүзүп турушкан. Бирок дейт, бара-бара кандуу согуштар кыргыз элинин эбегейсиз зор аймактарга тараусуна алып келет. Натыйжада 13-кылымдардын аягында кыргыздар монголдор тарабынан биротоло кыйроого учурайт дагы. Эми ушуну карасаңыздар, кыргыздардын ээлеген аймактары. Мынакей бул чыгыштан батышка карай, түндүктөн түштүккө карай. Мына бул чыгыш Монголиядан тартып, Байкал аймагынын бир бөлүгү. Бул жагыбыз болсо мынакей Алтай, Иртыш, Теңиртоо, Жети суу, Ысык көлгө чейинки жерлерди кармап турушкан. Ал эми Ляо империясы, Дансан өлкөсү деп атабыз, бул Кытай жерлери болуп атат. Кытай жерине чейинки чектер болуп атса, биягыбыз Кимактар, Кыпчактар Казакстан. Казакстанда Караганда шаарын берип атат, а өгүздөр мамлекетибиз болсо, бул Өзбекстанда Ташкент шаарын берип атат. Эми ушуна карасаңыздар, ушул кыргыз каганаты дейт, өзгөчө доор сүрүп турган мезгилде Кыргызстандын аймагы аркылуу атагы ааламга тараган, дүйнөдөгү эң ири жана улуу жол өткөн, ал улуу Жибек жолу деп аталат. Бул соода жолу эки тарамга бөлүнгөн. Түштүккө кеткени Фергана жолу деп аталса, түндүккө кеткени Түрк же Шаш жолу деп аталган. Фергана жолуна берде Ош туруп атат, Ош аркылуу Өзгөн шаарына келишкен. Ал эми үстүнө Суяб деген аталыш туруп атат. Бул Суяб бүгүнкү күндөгү Чүй Токмоктогу Ак Бейшим айылын берип атат. Ошону эле берде Кашкар, Ак Суу, Карашар, Турфан, Такламакан Кытай жерлерине кетип атат. Картада мынакей улуу Кытай дуалы да көрсөтүлгөн. Бул улуу Кытай дуалы эмнеге курулган дейт, бүгүнкү күндө айтылып атат. Баа кытайлар дейт, кыргыздардан өздөрүнүн коргону үчүн курдурушкан деп. Ал эми экинчи жагынан болсо, баа өздөрүнүн элдеринин салттарын төлөй албай, башка чет жактарына качып кетишине мүмкүнчүлүк бербөө үчүн өз ээликтеринин чектерине ушундай чеп дуалдарды курдурушкан. Бул курулуш дейт 3-кылымдардын аягында, 4-кылымдардын башында Цинши Хуанжи тарабынан курулуп баштап, деген адамдардын өмүрүнө турган. Ошондой топ кыргыздар дейт 15-16 кылымдарда гана Ысык көлүбүз бер болуп атат. Мынакей ала толуу аймакка көчүп келеткен дагы ушул жерден баштап кайрадан кыргыз элинин өз алдынча калыптануу процесси башталган. Натыйжада Муну ошондо мен шорду колгогондум дагы эчен. Арадан канча жыл өтүп, ала тоо кыргыз жеримди таап берди кабылдан, калың душман ошондо. Чаап берди кабылдан, ала тоо кыргыз жеримди. Бир кезекте билебиз, бара кестен өскөн жер. Ошол жерге барганда айланайын жараткан. Суусун ичип сууганып, муну ошондо көрдүңбү? Чөм басып. Мынакей бул 4-чү бөлүгүбүз Манастын күмбөзү жана күмбөздү казуу иштерине арналган бөлүк. Бул эң кызыктуу бөлүк десем болот. Мынакей бул жерде күмбөздүн эң алгачкы сүрөтү бул 1937 жылда көрүнүшү. Ошону карасаңыздар, күмбөздүн акыбалы ал учурда өтө жан кейтирлик акыбалда болгон. Анда үстү эч кандай мынтип чатыр менен корголгон эмес. Табигый жанга, сууга туруштук бере албай, бул үстүнө кирпичтердин бардыгы мынтип урап түшө баштаган болсо, ал эми алдын карасаңыздар, жарымысына чейин адамдардын колдору жеткен жерлерине чейин сындырып талаптанып алып кете башташкан. Ырым катарында. Баа кыргыз эл ырымчык алып келгенден ырматар алып кетип жүргөн. Ошондо эң биринчи жолу мына кестер көрүп атасыздар, бул орус окумуштуусу дейт. Борис Михайлович Зима келет дагы бул күмбөздүн ичине кирип биринчи ирет казуу ишин башташат. Булар ба сөөк барбы жокпу аныктай айтышат. Зима күмбөздүн ичине кирет дагы казуу ишти булардын ол күн чыгыш бетинен оң тарабынан башташат. Баштаганда казууда күмбөздүн ичинен казууну баштаганда булар бир болжолдуу түрдө айтканда дейт 3-4 метр тереңдикке жеткен кезде 3-4 метрден мынакей мындай табыт чыккан.
табытты көрүп атасыздар, бирок үстү ачылып, таланып тоноп калганды байкалып атат. Анын ичин тазалай келгенде бул жерден эч кандай сөөк чыкпайт. Бул жерден бир гана аял затына гана таандык буюм тайымдар табышат. Сөөккө, шуру, шакектерде. Демек, Зима жетектеген археологиялык экспедициялык топ бул Манастын күмбөзү эмес дешкен. Бул аял затына гана таандык күмбөз деген жыйынтыкка келишет дагы, булар күмбөздү жаап коюп кайрадан кетип калышат. Ошондон бир жылдан кийин эле кайра 1938-жылы, мынакей сиздер көрүп атасыздар, бул Бернштам жетектеген 7 суу археологиялык экспедициялык тобу келет дагы, булар күмбөздүн ичине экинчи ирет казууну башташат. Булар экинчи ирет казууну баштаганда айтып атпайлы, биринчи казууда 3-4 метрде бул табыт чыккан депчи. Булар андан нары кетишет дагы, төмөнүрөөк. Ошондо болжол менен айтканда дейт, бир 10-11 метр тырыныкка жеткен кезде, 11 метрден мынакей кайрадан мындай бүтүн чийки кирпичтер менен тектирче түрүндө жабылган табыт табышып атат. Анын ичин ачып караганда көрүп атасыздар, сөөк жатып атат. Бул сөөктүн узундугу дейт, антропологиялык изилдөөлөр боюнча 2,5 метрден да ашыгыраак кеткен, баш сөөг менен айырмаланган 55-60 курагындагы казы болгон баатыр адам элесин берген сөөк табышып атат. Демек дейт, бул эң алгач коюлган сөөк Манастан сөөгү деген далилдер келишкен. Мынакей буга чейин мынтип айтылып келген да, бизде Манас атанын сөөк бул жерде жок дешкен. Бул Эчкилүү тоодо, Манжылатада, Баткенде деген ар кандай талаш тартыштар жүрүп келген. Бирок андай эмес, мынакей бизде далилдер. Бул жерден ким айтылат дейт? Эң биринчи дейт, Каныке апасынын амалдуулугу дейт, акылдуулугу. Ал эмне кылып атат сөөктү? Баягы душмандардан, Кытай калмактардан коргошуп атат. Эгер анда душмандар сөөктү тапсалар, сөөктү курдушмок, өрттөмөк, күлүн асманга сапырып дегендей. Же болбосо уламыштарда айтылып келет, эгер жана каржылык деп келебиз. Кыргыздарда ырым болгон. Адамдан өч ала албай калса сөөк өчтү деген. Сөөктүн дагы дейт, каржылыгын алып чыгып мүрдөсүнүн үстүнө казык кылып кагып кетсе, анда ал адамдын бүт укум тукуму куртулмок. Тукум курутулуп калып келмек. Ошондо Каныке апасы амалдуулук кылып атат, акылдуулук. Үстүнө аял затынын сөөгүн жашырат дагы, канча 1 метр тереңге алып барып сөөктү бекитип, ана бул сөөк баягы Эчкилүү тоого коюлду деген имиж таратып жүргөн. Ошондуктан бул эл ичинде аңыз кеп калган. Сөөк Эчкилүүгө коюлган деген. Мынакей буга да бир далил катары. Бул жака келсеңиздер, мынакей бул күмбөздүн жанагы жарымы реставрацияга чейинки көрүнүшү болуп атат бул. А бул реставрациядан кийинки, азыркы көрүнүшү. Мына ушул реставрациядан кийин дейт, порталына жазуулар чечмелешкен. Бул биринчи порталдын жазууларды окумуштуу Белинский чечмелейт. Мында фарс тилине жазылган жазуулар болуп атат. Фарси. Фарча бул жерде бир гана сөз дейт. Аль-мүлк деген сөз баштан аяк кайра кайталанып жазыла берген. Аль-мүлк, аль-мүлк, аль-мүлк деп эле жазылып атат. Муну биче отурганда мындай деген. Бул байлык дагы дейткен, бийлик дагы бир гана Алла Таалага таандык деген сөздөр болуп атат. Демек, көрүп атасыздар, бул жерге Алла Тааланын аты жазылган себеби дейт. Эгер күмбөздүн бетине Алла турса, буга эч ким жолобой, ыйык сакталып, канча бир кылымга чейин бекем турабы деген үмүт менен жаздырган. Ал эми экинчи портал жазууларды 1926-жылы Токтогазы казалчы болду чечмелейт. Мында болсо араб тилине өтө жазууларыбыз. Муну биши отурганда мындай деген. Болшаңдуу күмбөз дептир, Манастын күмбөзү. Күмбөздү Манастын зайыбы Рапа хатун курдурган деген сөздөр болуп атат. Демек, көрүп атасыздар, бул жерге Рапа хатун деп Каныке апа өз атын жашырып жаздырган. Рапа бул акылдуу экен, хатун аял. Хатун катын деген сөздөн келип чыгып атат. Буга да бир далил катары, мынакей бул экспозицияда кирпичтерди айтып коеюн. Булар болсо ошо реставрация жүргүзүүдө табылган кирпичтер, күмбөздүн өзүнүн кирпичтери. Мынакей карасаңыздар, бул жерде кыштын бетинде эчкинин туягы туруп атат. Ошондой эле адамдын буту түшүп калган. Бул эчкинин туягы түшүп калган себеби дейт. Бага Каныке апа күмбөздү курдуруп атканда 6000 эчкини алып келип кырат дагы, кыштардын курамына анын майын жана жүнүн кошуп бышырып атат. Бул эчкинин майын жүнүн кошкон себеби дейт, эчки май бетине суу жолотпойт экен, ал эми жүнү болсо кынап канча бир кылымга чейин бекем кармап турат деген жыйынтыкты салдырган. Мынакей ошол реставрация жүргүзүүдө табылган кирпичтери күнү бүгүнкүдөй сакталып келүүдө. Мынакей бул экспозициябыз Манас эпосу менен байланышкан ыйык жерлер. Мынакей Айчүрөктүн Акчынар тиреги деп аталат. Бул ушу биздин Таластын Көктөкөй айылында жайгашкан ыйык мазарлуу жерлердин бир катары айтылып келет. Кароол чокуу музейдин артында орун алган, мунун бийиктиги 175 метрди түзөт. Ошондой эле Манастын Даула ташы деп аталат. Даула ташы ушу биздин Таластын Кең колдун Терс кол деген тоосунда жайгашкан. Ошондой эле Манастын Төлгө ташы. Бул Төлгө ташыбыз күмбөздүн жанындагы жайгашкан. Төлгө таш деп аталып калган себеби дейт, Манас атау жолго чыгарда ушул ташты келип ордунан козгоп көтөрүп көргөн. Эгер муну козгой алсам да менин жолум болот деп болжойт дагы, жол аттанган. Эгер муну козгой албай калсам да менин жолум болбойт деп жолго чыкпай кайра үйүнгө кайткан. Ошондуктан Төлгө катары колдонулган Төлгө ташы деп аталып келип атат. Анан бул болсо Манас чокусу. Манас чокусу ушу биздин Таластын Кара Бура районунда жайгашкан, Көксай айылында. Мунун бийиктиги 4445 метр
асырды түзөт. Ана болбосо Кошой коргону бул наарында, ат башыда Чечти өтөсүнө жайгашкан, Кошой коргонда тарыхы чоң деп айтсак болот. Ошондой эле бул биздин эпоста айтылат, жылгынду кең кол, кең талас, жер сорусу турбайбы деп. Эпоста айтылып аткан кең кол тосушул болуп айтылат. Мынакей бул Манас атабыздын Кыр чоросунун күмбөзү, Кыр чорон күмбөзү бул наарындын кучкорунда, кум дөбөдөн айылда жайгашкан. Мына ошол экспозицияда ошол Кыр чорон күмбөзүнөн алынып келген топурактар, мынакей ошол Кыр чородон Кошой коргон, ошондой эле бул жерде Кошой коргондун, ат башыда Кошой коргондун топурагы, булар ошо Манас эпосу менен байланышкан ыйык жерлердин топурактары деп жеринен алынып келип бизге экспозиция коюлган. Мынакей бул экспозициябыз Бакай үңкүрү деп аталат. Ошо биздин таластын Канезотто Бакай таш деген тоос бар. Ошол Бакай ташта ошондой Бакай үңкүрү болгон. Бул үңкүрдө Бакай атабыз жашаган деп айтылат. Семетейди 12 жыл күткөндө төө кайтарып үңкүрдө жашаган. Мына ошол Бакай атанын элесин берип атат. Ошондой эле тоодо жашаган бүттүк жан жаныбарлардын элестерин чалдырып жазаган. Бул суунун агындысында турган теректин түп тамырынан чалдырылган. Мунун автору ошол биздин таластык Тилекмат Тургуналиев деген устанын эмгеги. Мынакей урматтуу коноктор, биринчи кабатты аяктадык. Эми экинчи кабатка көтөрүлөбүз. Экинчи кабаттан Манас эпосу менен толук тааныша аласыздар. Айдап жүргөн жерлери агына катуу суулары, уккан жанга суулары, акаган аска зоолору, көк тиреген ошондо кереметтүү зоолору. Ошолорду көргөндө эки көздөн жаш алып, кайран кыргыз журтубуз ала тоо көздөй бар деме. Айкөл Манас баатырың так ушул кыргыз журту. Мынакей урматтуу коноктор, экинчи кабаттан мынакей бул сиздердин алдыңыздарда туруп аткан сүрөттүн автору Жоомарт Кадыралиев, ата мурасы деп аталат. Ортодо туруп аткан Манас, оңдо уулу Семетей, солдо небереси Сейтек. Бул үч баатыр тирүүлүктө бири-бирин көрбөсө дагы, булар мындай болуп ата бала болуп чогуу турбаса дагы, кыргыз элинин жүрөгүндө түбөлүккө сакталат, чогуу бирге айтылат деген маани берип атат. Артоосо мынакей кыргыз калың журту, жогоруда ошол учурдагы кыргыз хандыктарынын асабалары желбирөөдө. Ошондой эле ак мөңгүлүү ала тоо кыркалары көрсөтүлгөн. Бул сүрөттүн ата мурасы деп аталып калышынын себеби ортодо туруп аткан калкан жана кылыч, атадан балага мурас, элиңди жериңди душмандардан корго дегендеги улуу мурасы катары берилген. Ал эми сиздердин алдыңыздарда улуу зал карманашчылары Сагынбай Орозбаков жана Саякбай Каралаевдин айкел элестери. Сагынбай Орозбаковдун оозуна Манас эпосунан 200 миңден ашуун Манас саурлары жазылып алынса, 20-кылымдын көмөрүт алган Саякбай Каралаевдин оозунан 5,5 миллиондон ашык Манас саурлары жазылып алынган. Эгер тагыраак айтсак, 500,553 сапырларын башына батырган зор таланттуу манашыбыз. Бул айкелдердин авторлору белгилүү сүрөтчүлөрүбүз Базарбек Сыдыков жана дизайнер Талачи Самадыровдор воск материалдан коюшкан. Мына бул алдыңыздарда экспозиция Чет Бейжин деп аталат. 600 миң кол баштаган Манас улуу Кытай сепилинде Коңурбайдын кошуну менен беттешет. Натыйжада Коңурбайдын кошуну жеңилүүгө дуушар болуп, Коңурбай качып кутулат. Ошондо айласы кеткен Эсенхан Манаска дүр дүйнөсүн тартуулайт дагы, мына бул Чет Бейжиндеги хандык тактасын сунуш этет. Манас чоролор менен кеңешип, макулдугун берип, хандык тактага отурат дагы, Чет Бейжинде Алтай хандыгын жүргүзөт. Күндөрдүн биринде баягы ашпозчу, шуйкучу дейт. Кытай тилин берсе дагы дилин бербейт деп, Коңурбайга жашуун кат жазат. Катка жазат, алышсаң алың жетпейт экен дейт, күрөшсөң күчүң жетпейт. Бул Манас деген таң зарына гана турат экен, зоотун чечет экен. Мунарага чыгып көкө теңирге жалынат, ошол кезде гана келип эбин таап жайлап кет дейт. Күндөрдүн биринде Манас таң зарында турат дагы зоотун чечип, мунарага чыгып жаратканга жалынып турган кезинде Коңурбай 40 күн, 40 түн найзан үчүн жылаанын уусуна чылайт дагы. Уланган найзасы менен келип аркасынан 41 күн дегенде келет дагы. Кыра арканын бели деп, өпкөнүн өлчөө чети деп, өлчү жериң ушул деп кайыштыра сайып, мана ушул жерден оор жараталат. Ошондо да кайрадан кызыл кыргын чапкын болот. Эң жакын чорлонун ажырайт. Алмамбеттен, Сыргактан, Серектен, жада калса жандай көргөн аты минген аты Аккуласынан дагы ажыраган соң, эми өлсөм дейт, сөөгүм таласка коюлсун деп, жараталган Манас таласты көздөй бет алат. Ошондоп жараталган Манас талас жергесине келет дагы. Акыры өлөрүн сезген соң, күрсө жөтөлүп, жаздыктан башын көтөрүп, кашына каныкейди алдырып, каныкейге акыркы керезин айтып турган дагысы. Хан өлгөндө катынга дейт, 4 күнү жакын болучу. Жыйнаган дүнүйөңдү кедей кем балдарга чачып кет да, атаң Темирханга качып кет деп атат. Ошондо каныкей апасы арман кылат. Атаңдын көрү дүнүйө дейт, катын болбой эр болсом. Чий бет белем сызыкты да, кечилдин каны коңурга, көрсөтпөйт белем кызыкты деп. Каныкей апабыз арман кылып, Манас атабыздын урматына мына бул күмбөздү тургузуп атат.
Бул күмбөздү тургузат дагы ошондо айтып атат. 6000 эркеч бир кырдым дейт. Кыш бышыры бек салдым. Ай көлүмнүн күмбөзү 6 кылым өтсө да айныбай турсун деп салдым деп. Манас урматамна ушул күмбөздү тургузат дагы. Ошондо 6 айлык баласы Семетейди 85 жаштагы кайненеси чыйырдын алып алып, баланы душмандардан сактап калуу максатында түн жамынып төркүнү Бухарага кетип бара жатып, ошондо айтат: "Жылгынду кең кол кең талас дейт. Кайран жермесен бол. Ак элечек көк чепкен, кайран элемесен бол" деп. Талас жерин кыя албай, көзүнүн жашын тыя албай, түн жамынып төркүнү Бухарага кетип бара жаткандагысы. Мына ошондо бул жерде көрүп атасыздар, Бакай атабыз узаткан буларды. Жериңерге аш бердим дейт, жетериңе мал бердим. 12 жыл күтөмүн. Семете 12 жашка чыкканда тегин айтып кайтып кел деп. Манасын өлгөнүнө аза тартып, көзүнө жаш алып буларды кайгылуу узатып тургандагысы. Ал эми артфондо кызарып күндүн батып бара жатышы бул баатырдын өмүрүнүн аякташы. Мына бул жогорку фондо Манас Алмамбет менен Сыргакты чалгынчылыкка жөнөткөндө, бул чалгынды бир гана Кытайдан келген Алмамбет билет деп, Кытайдын жерин кайтарган, Куу Кулжанын 6 күндүк кабарды алдын ала жеткизген Кызыл Калтар Куу түлкүнүн, Куу Өрдөктүн тилин бир гана Алмамбет билет деп, булардын изин кубалап Чет Бейжиңге кирип бара жаткандагылары. Мына бул фондо болсо кыргыздардын аркар мүйжасы, найза жебелер менен, бул аркар мүйжанын чоңдугунан, ошол мезгилдердеги жашап өткөн адамдардын чоң алып зор болгондугунан кабар берип тургандагысы. Мына бул төмөнкү экспозицияда наркесер кылычтары, белге чапса баш кескен дейт, тоого чапса таш кескен, шиберге койсо өрт кеткен, шилтеген жери мүрт кеткен деп. Булар чапкан жер сөз түрдө алып кеткен, курч, өткүр, миздүү кылычтар. Ошондо эле зоот дагы 1000 жылдык Манаска арнатылып жасалган. Ичи кайыштан, сырты жез темирден капталган, тулгасы экөө бириккенде салмагы 48-49 килограммды түзөт. Калкан кылычтар ошондо эле садак жебеси менен туруп атат. Бу дагы мергенчилердин белге курчанып, бекитип, оғдарларды салып алып жүрүүчү шаймандар болуп саналат. Мынакей урматтуу коноктору, бул сүрөттүн автору Жоомарт Кадыралиев "Бабалардын баяны" деп аталат. Бул сүрөттү Жоомарт Кадыралиев 4,5 жыл тартат дагы, ошонун натыйжасында кыргыз эл сүрөтчүсү деген наамдалган. Сүрөттү карап көрсөңүздөр, сүрөт 7 бөлүктөн турат. 7 бөлүктөн турушунун себеби жердин 7 катмарын түшүндүрүү менен бирге 7 саны кыргыздарда ыйык эсептелгендиктен сүрөтчү дагы сүрөттү 7 бөлүккө бөлүп тарткан. Мында Манастын төрөлгөндөн өлгөнгө чейинки 7 негизги окуялар камтылган. Эң жогорку фондо карасаңыздар, Көкө Теңирин элестирип атат. Анын алдында Манастын атасы энеси Жакып менен Чыйырды 48 жашка чейин уул көрбөй жүргөндө Көкө Теңирге жалынып жалбарып уул сурап тургандагысы. Кызылдын үстүндө алардын тилеги орундалып, эки жанда эки кабылан колдоочулардын коштоосундагы Манастын төрөлүшү. Алтайдагы эң алгачкы беттешүүсү. Андалды карасаңыздар, 15 жашар Манас ак кийизге отургузулуп, Кыр Чоросун кырчоосундагы 15 жашындагы хан көтөрүлүшү. Андалды караңыздар, Алтайдан Алатоого көчүп келе жаткан улуу көчү келатат. Алдыда жоокерлер, артта ак элечек энелерибиз келатат. Улуу көчтө бул ак мөңгүлүү Алатоо кыркалары көрсөтүлгөн. Мына бул бизди көздөй бери келе жаткан баатырлар Манас, Бакай, Кошой, Алмамбет, Сыргак, Серек сыяктуу чорлор менен эң акыркы жолку атадан калган кегимди өчүмдү аламын деп чоң казатка аттанып бара жаткандагысы. Мына бул ортодо Бози болсо Манастын таластагы 12 канат хан өргөсү. Оңдо солдо Манас менен Ханыкейдин элдин бат алып жаткандагысынан бир көрүнүш. Мына бул эки кабылан болсо Манастын төрөлгөндөн өлгөнгө чейинки колдоп келе жаткан колдоочулары, сүрлөрү жана пирлер болушкан. Мына бул эки кабылан Манастын төрөлгөндөн өлгөнгө чейинки колдоп келе жаткан колдоочулары, сүрлөрү жана пирлер болушкан. Ал эми эң акыркы горизонтто бул ортодо отуруп аткан Манастын жанында чогуу жүрүп чогуу жоо чапкан 40 чоросунун бири Рамандын ырчы уулу Каратай. Бул Манас баатыр өлгөндөн кийин анын эрдиктерин элге кошок түрүндө айтып даңазалап жетип жаткандагысы. Анын артта отуруп аткан каран элестерибиз ошол күндөн ушул күнгө чейин Манас эпосунун чип-чыргасын коротпой, бүгүнкү күнгө чейин бизге айтып жеткизип келе жаткан айтылуу залкар манашчыларыбыздын элестери чагылдырылган. Эми урматтуу коноктору, сүрөттүн жалпы фондуна көңүл бурсаңыздар, сүрөт кандайдыр бир караандатылып, элес, мунарык түрүндө тартылып атат. Мындай түрүндө тартылышынын себеби Манас эпосу дагы да изилденип бүтө элек.
ачык толук жарыкка чыга элек деген маани берип атат. Ошондуктан суроочу дагы өзүнүн түз боекторун ачык так дана бербестен мына ушундай болжолдуу, элестүү түрдө гана тарткан. Атаңның көрүү дүнүйгө кайып колдоп ошондо. Эң калы жылаң айлак жылаң баш, муну ошондо дубана. Атын коюп манас деп, керегине жарат деп. Кайран кыргыз журтуңдун муну ошондо көрдүңбү? Аспан менен жериңден жирөөсүнөн бүткөн деп. Айың менен күнүңден бирөөсүнөн бүткөн деп. Алды калың кара жер жерлигинен түткөн деп. Муну ошондо мен шорду кол койгондум дагы эчен. Арадан канчаң жыл өтүп, ала тоо кыргыз жеримди. Таап берди кабылдан калың душман ошондо. Чаап берди кабылдан ала тоо кыргыз жеримди. Бир кезекте билебиз бара кестен өскөн жер. Ошол жерге барганда айланайын жараткан. Суусун ичип суу канып, муну ошондо көрдүңбү? Чөм басып көк канып, муну ошондо көрдүңбү? Эң айдап жүргөн жерлери агына катуу суулары, уккан жанга суулары, аркага наска зоолору. Көк тиреген ошондо кереметтүү зоолору. Ошолорду көргөндө эки көздөн жаш алып, кайран кыргыз журтубуз ала тоо көздөй бар деме. Айкөл Манас баатырың тагы ушул кыргыз журтунда. Ана минтип баталып, телеге тең болду. Дагы кулдумду кулбан, муну ошондон ата экен. Эртеңкинин ойлойду, эртеңки муун урпакты. Уят кылып койбойду, деп ошентип көрдүңбү? Кагылайын кулутум, ушул турган баланын. Келечеги кең болуп, телеге тең болуп. Сенин атаң Шер Манас жер жайнаган кол менен. Бечинди көздөй жол жүрдү, ата аябай мол жүрдү. Айланайын кулутум, муну ошондо көрдүңбү? Ушул турган бул Манас жер жайнаган кол менен. Ошондо бечинди көздөй барганда кабар жетти кыргызга. Эң 3 ай туруп алышты, аябай жатып салышты. Бечиндиктин алды деп, так отуруп калды деп. Оңайлыктын алды деп, каны болуп калды деп. Көкөлөгөн көк туну бечинди көздөй сайды деп. Кабар жетип келгенде сенин менен гана экен. Бойго жетип тур деле, муну ошондо көрдүңбү? 9 ай болуп туруп толго чагы бол деле. Төрөй турган чак болуп, муну ошондо көрдүңбү? Кабылан Манас атанды, дал өзүндөйгү ошондо. Көрүнүшү болуп тур, көңүл сарып бир башка. Көрүнүшү болуп тур, сенин менен гана экен. Ошол кезден көрдүңбү? Түндүктү карап айкырып. Айланайын жараткан өзүң болду деп. Муну ошондо көрдүңбү? Жаратканга жарынып. Жалпы кыргыз журтуңдун арбагына жалынып. Муртун бурап толгогон сенин атаң Манасты. Мурункулар колдогон, саканаң айрып толгогон.